эсептелет. Деген сөз элдин өзүнө караганда эчеги мурда эле пайда болгон. Байыркы Грецияда педагог деп баланы мектепке алып барып кайра алып келген бул эсептешкен. Кийинчерээк бара-бара ойлору кеңейип, педагог деген азыркы учурда баланы суусуз кайнап дегенде мугалим суусуз негизи соолбой кайнап, баягы суу кайнаса деле буга үстүгө чыккан сыяктуу эле. Бул деле суусу кайнап үстүгө чыгат. Бул билимдердин ичинде суроо камтылган. Педагог деген мугалим баланы жетелөөчү. Биздин азыркы маалга караганда мугалим кийинки илгерки караганда биздин заманга чейин деле өзүнүн айтышкан. Бул тууралуу кичине нерселерге чакырып сүйлөсек, мыкты мугалим. Биз адам баласы негизи бул жашоого келгенде эки нерсени гана туура татабыз керек да. Бирөө өмүрлүк жолдошубузду жана экинчиси кесиптикти. Себеби ошол эки нерсе биз менен өмүр бою болуп саналат. Мугалим деген деле бардыгыбыз бирөө окудук, билим бергенди түшүнөбүз. Жакшы мугалим болуу үчүн окуткан сабакты сүйүү керек. Сабакты дегендей эле өзүнүн кесибин туура таташ керек. Өзүнүн досум айткандай, кесипти туура татуу зарыл. Ал ошол тандаган кесипти сүйүү керек. Сактаган болот. Ошондуктан биз эки пунктты койдук. Бул жерде китептер биз китеп адамдын аң сезимин биолог деп эмнени аталат? Биолог деген эмне? Баланы Ушул кесип билбестикке жол салат, ушул кесип билгичтикке жол салат. Улуу кичүү кайда калат кесипти мугалимден окубаган болсалар. Эмежекке өзүм ойга толуу жетти. Алып жатам билимди мен азырда, мыкты билим дайым алыш үчүн да. Боломун мен буйруса, Айшыркан эжекеде иншалла. Кичик бейин жөнөкөй адам. Айшыркан эжеке аябай күчтүү жан билим менен өнөр чачкан. Бизге берди тарбиясын билимин, үйлөсүн деп педагогика илимин. Тартип менен өстүк жана чоңойдук, эже бизден алып билим делегин. Ар бир адам ийгиликке жетүү үчүн бир нерсе адам эч качан ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн аз нерсени ойлосо дагы, кичинекей нерсе болсо да ошону аткарыш керек. Ошо аткарганда гана жетет. Педагогика илими жеке алдындарыңызда пайда болгон илимдердин бири болуп эсептелет. Педагогика боюнча жогорку окуу жайларда окутуу, башка окутуу жайлары сыяктуу эле алардын деле өзүнө жараша мыйзамдарына баардык жоболоруна 2003 жылкы өкмөт шайланат.